Бисмилlah, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, субханака ла илма лана илля ма алламтана, иннака антал алимул хаким, рабби зидна илма. Аллахум рабби шрах ли садри ва яссир ли амри, вахлул уqдатан мин лисани яфқаху қаули. Сөзімді шексіз мейірімді жана челемсіз райымды болған Аллах Тааланың исменен баштагандан кейін аламдардын ээси болгон Аллах Таалага, сиз менен бизди жоктон бар кылып жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолорду айтканыбыздан кийин биздин сүйүктүү жарокер пайгамбарыбызга Аллахтын көптөгөн салам жана салаваттарын айтып, андан пайгамбарыбыздын көз кубанычы болгон пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө, андан кийин пайгамбарыбызды көрүп иман келтирген, тирүүсүндө бейиштен сүйүнчүсүн алган сахабаларга, анын башсабында турган пайгамбарыбыздын халифалары Абу Бакр, Умар ва Усман ва Али разияллаху анхуларга Аллахтын салам жана салаваттарын жолдогондон кийин сиздер менен бүгүнкү берекелүү жума күнүндөгү жума кутба баянында пайгамбар саллаллаху алейхи бул жума күнү ушундай бир берекелүү күн, ушул күндө бир убакыт бар. Эгерде ошол күнү силердин кылган дуаңар ошол убакытка дал келсе, анда Аллах Таала сөзсүз кабыл кылат деген берекелүү күн. Жана ошого кошумча эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биз пайгамбарыбызга дайым негизи эле салават айтып турганга буйрулганбыз. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өзү айткандай эле: «Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби, я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима». Аллах Таала жана Аллахтын периштелери биздин пайгамбарыбызга салават айтат. Аллага иман келтиргендер, силер дагы пайгамбарыбызга салават айткыла деген. Ошого эле кошумча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жума күнгө өзүнчө баса белгилеген, жума күнгө өзгөчөлүк берген. Пайгамбарыбыз айтат: башка күнү силер айткан саламыңарды Аллах Таала атайын бир периштелерди жүктөп койгон. Ал периштелер ким мага салават айткан болсо, анын салаватын мага жеткизип турат деп айтат. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким пайгамбарыбызга салават айтып салам айтса, Аллах Таала ал рухун кайтарат, мен ага жооп кайтарам деп айткан. Ал эми жума күнү болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзгөчөлүгү жума күнү силердин айткан салават саламдарыңар мага түз жетип турат деп айткан. Демек, бул жума күндүн өзгөчөлүгү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дагы көп салават айта турган ушундай бир улуу күн. Сиз менен биз бүгүн жума кутбасында сөз кыла турган нерсе ислам шариятыбыздагы адеп ахлак бабындагы адеп ахлак бөлүгүндөгү эң маанилүү сыфаттардын бири. Балким сиз менен биздин азыркы учурдагы, азыркы заманыбызга дагы өтө талап кылынган, өтө керек болуп жаткан, балким сиз менен биздин канчалаган адамдардын ички дүйнөсүнө, жан дүйнөсүнө, жан азыгына керек болуп турган нерсе болушу мүмкүн. Мына ошондуктан сиз менен биз сөз кыла турган нерсе бул сабырдуулук жөнүндө болмокчу. Сабырдуулук жөнүндө чындыгында башка аят, хадистерди башка адеп ахлакка караганда өтө көп басым жасалгандыгы жана сабырдуулуктун өзгөчөлүгү башка бир амалдардан, башка бир адеп ахлактан өтө бир жогору деңгээлде өзгөчөлөнгөн өзгөчөлүктөрү бар. Мына ушул өзгөчөлүктөрдү Аллах Таала башка бардык соопторду кылынган амалдардын 10 эседен 700 эсеге чейин Аллах Таала соон арттырып берем деп убада кылгандыгы. Бирок Аллах Таала сабырдуулар гана жөнүндө, сабырдуулар жөнүндө айтылган аяттарда Куранда Аллахтын сөзү болгон Кур'ан-ы Каримде Зумар сүрөсүндө ушундай деп айтат: «Астаиду биллах, иннама юваффас сабируна ажрахум бигайри хисаб» дейт. Чындыгында сабырдуулардын Аллах Таала тарабынан бериле турган алардын ажыр сооптору эсепсиз берилет деп айткан. Демек, ал башка сооптордун адамдын ыхласына, ниетине жараша 10 эседен 700 эсеге чейин арттырып берилет деп кайсы бир деңгээлде чектеген болсо, Аллах Таала сабырдуулардын гана ажырын Аллах Таала чексиз кылып берген. Мына ошондой эле Аллах Таала башка пайгамбарларга жана ошолордун катарында биздин пайгамбарыбызга дагы өзгөчө басым жасалган бир буйруктардын биринде «Фасбир кама сабара улул азми минар русул ва ла тастаджил лахум» деген. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде сабыр кылгын деп пайгамбарыбызга буйрук кылган. Сабыр кылгын кама сабара улул азми минар русул дейт. Аллах Таала өзүнүн элчилеринен тандап алган улул азм болгон Муса алейхиссалам, Иса алейхиссаламга, Нух алейхиссаламга окшогон өзүнчө өзгөчөлүк, Ибрахим пайгамбарыбызга берилгендей бир өзгөчөлүктүү улул азм, бул пайгамбарлардын ичинен дагы өзүнчө бир өзгөчөлөнгөн пайгамбарлар сабыр кылгандай сабыр кылгын деп айтты дейт. Анда эми Аллах Таала башка бир аятта «Васпир нафсака ма'алладин яд'уна раббахум билгадати вал аши» дейт. Сен ошол өз нафсиңди, алар Аллах Таалага эртели кеч Аллах Тааланы
дуа кылып, Аллах Таалага өзүнүн нәфсин сабыр кылгандай, өзүң нәфсиңе сабыр кылгын. Алар эмне десе, юридуна вajha, жалгыздан Аллах Тааланын ыраазылыгын гана эңсеген каалаган адамдар сабыр кылганчалык сабыр кылгын деп айткан. Чындыгында Аллах Таала сабырдуулук жөнүндө ушунчалык аят хадистер көп келген. Аллах Тааланын бир гана ушул аяты жетиштүү. Инналлаха ма'ас-сабирин дейт. Инналлаха ма'ас-сабирин. Аллах Таала сабыр кылуучулар менен бирге деп айткан. Ошон үчүн Аллах Таала дагы бир башка бир аятта вастаину бис-сабри вас-сала деп айтат. Аллах Тааладан жардам сураганда сабырдуулук менен жана намаз менен жардам сурагыла деп айткан. Демек Аллах Таала менен бир болууга жана Аллах Тааланын жардамын жакын болуусуна эң негизги себеп боло турган, өбөлгө түзө турган сыфаттардан бири. Мына ошондуктан Аллах Таала ушундай бир көптөгөн аяттарда келген. Чындыгында сиз менен биз белгилүү болгондой, сабыр кылуу өтө бир жогорку адамдын сыфаты болуп эсептелет. Сабыр качан келет? Чындыгында сабыр кылуу адамга бир сыноо келген учурда келет. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала Вал Аср сүрөсүндө ушундай бир эң кыска сүрөлөрдүн бири, бирок чындыгында салмагы Курандын ичиндеги көптөгөн маанилерди камтыган болгондугу үчүн имам Шафии ушундай деп айткан сөзү бар. Эгерде Аллах Таала Куранда бир сүрө бар, ошол сүрөнү гана түшүрүп, калган 114 сүрөнүн түшүрбөгөн болсо дагы ошол сүрө жетиштүү болот деп айтып кабар берип кеткен. Куранда Вал Аср сүрөсү бар. Вал Аср сүрөсүндө Аллах Таала эмне дейт? Вал Аср. Аллах Таала ант ичкенде, касам ичкенде, каалаган нерсеси менен Аллах Таала ант ичкенге акылуу. Мына ошондо Аллах Таала Вал Аср деп Аллах Таала асырга ант ичип, Аллах Таала асыр убактысына касам ичкен. Демек, Кудай Тааланын бул асыр убактысына касам ичкендиги тафсиринде, демек, убакыт адам баласынын жашоосунда ушунчалык зарыл нерсе экендиги. Кээ бир асырдын тафсиринде ал адамдын бир доорду билдиргендиги. Айтор кандай болгон күндө дагы адам баласынын жашоосундагы эң баалуу, эң керектүү, балким кайтарылгыс нематтардын бири болгондуктан дагы Аллах Таала бул аятта, бул сүрөдө Аллах Таала аятты вакыт менен ант ичип касам ичип баштагандан кийин иннал инсана лафи хусрин, бардык адамдар чындыгында адашууда, зыянда, бул дүйнөдө адашууда, зыянда, ал эми эртең кабыр азабына дуушар болууда жана эртең акыретке барганда Аллахтын тозок отуна дуушар болуш коркунучу адамдар деп айтат дагы. Иллаллазина аману, бир гана ушундай гана адамдар, ал Аллах Таала адашкан, алар зыянда деген адамдардан сырткары ажыралып турган адамдар деп Аллах Таала сүрөттөйт. Анын биринчи сыфатында иллаллазина аману, Аллах Таалага иман келтиргендер деп баштайт. Андан кийинки аятта болсо иллаллазина аману ва амилус салихат, жана салих туура амалдарды жасагандар. Андан кийин ватавасау бил хак, жана дайым өзүн бирин-бири акыйкат, чындыкка үгүт кылгандар, бирин-бири дайым эскерткендер, бирин-бирине үгүт насаат кылгандар. Ватавасау бил хакки ватавасау бис сабр, жана ошол акыйкаттын үстүндө, чындыктын үстүндө адам бекем турса, дайым Аллах Таала тарабынан ал сыноо келери. Акыйкат чындыктын үстүндө турган адам балким адамдарга жакпары жөнүндө дагы Аллах Таала кабар берип, эмне дейт? Ватавасау бис сабр, анда бирин-бири дайым сабырдуулукка үгүт насаат кылгандар деп айтат. Демек, чыныгы мусулман адамдын сыфаты Аллахка иман келтирүү, салих амалдарды аткаруу, жана адам дайым бирин-бири акыйкат чындыктын үстүндө үгүттөп, чындыктын үстүндө болуу, жана сабырдуулукка бирин-бири үгүттөө дейт. Демек, Аллах Таала демек бул аяттагы сабырдуулук жөнүндө айткандай эле, сабырдуулуктун ушундай бир кыйынчылык келген учурда дагы сабырдуулук кылыш керек болот. Мына ошондуктан Аллах Таала бир аят бар. Аллах Таала бул аятта ушундай деп айткан. Вала ин сабартум лахуа хайрун лиссабирин. Эгер силер сабыр кылсаңар, анда силер үчүн жакшылык деп Аллах Таала аятта да кабар берген. Ал эми Аллах Таала башка бир аятта болсо ва башширис сабирин аллазина иза асабатхум мусибатун қалу инна лиллахи ва инна илайхи ражиун деп баштаган. Эгер кайсы бир адамга, кимдир бирөөгө Аллах Таала бул дүйнө сыноо дүйнө болгондуктан бир мусибат жетсе, бир түйшүк, бир кыйынчылык башына түшкөн кезде, анда эмне дейт? Қалу инна лиллахи ва инна илайхи ражиун дейт. Ушундай сабыр кылуучуларга Аллах Таала аларга сүйүнчүлүп, алардын кушкабар айткын, эмне дейт? Алар башына бир кыйынчылык түйшүк түшкөн кезде инна лиллахи ва инна илайхи ражиун деп айтат деди. Албетте биз Аллахныкыбыз жана бардыгыбыз Аллага кайтуучубуз деп айтат деди. Мына ошондо улайка алейхим салаватун мин раббихим ва рахма ва улайка хумул мухтадун деди. Аллах Таала 3 нерсени вада кылган.
Эгерде башына кыйынчылык мусибат түшкөн кезде бул дуаны окуган адамдарга мына ошолорго Аллах Тааланын салаваты болсун деди. Аллах Таала салавату мир раббихим, чындыгында Аллах Таала тарабынан келе турган салават бул сана. Аллах Тааланын ал адамга берилген өзүнчө бир өзгөчөлүгү, анын мактоосу, аны бир даңктагандыктын бир белгиси. Ва рахма, жана Кудай Таала тарабынан мээрим болот деп айткан. Андан кийин үчүнчү сыфатка болсо ва улайка хумул мухтадун, мына ошолор хидаяттагылар деп айткан. Бардыгыбыз сиз менен биз намазыбызда ихтинас сиратал мустаким, Аллахым бизди өзүңдүн туура жолуңа хидаят бергин деп Аллах Тааладан хидаят сурап атканыбызды сыпаттарында эмне дейт? Алар башына кыйынчылык түшкөн кезде Аллах Таалага ушул дуаны кайрылгандар деп айтат. Демек, Аллах Таала башка бир аятта я юхалладина аману сбиру ва сабиру ва рабиту ваттакуллаха лааллакум туфлихун деген. Чындыгында Аллах Таала бул дүйнөдөн кутулууга, фалахка, нажатка, ийгиликке жетүүнүн дагы эң бир жакын жолу ушул экенин баяндап, Аллага иман келтиргендер, исбиру ва сабиру деди. Өзүңөр сабыр кылгыла, жана эгерде башка бирөөгө бир мусибат түшсө, анда алар ада бири-бириңерге сабырдуулукту, эки тараптуу сабырдуулукту бири-бириңерге дайым үгүт насаат кылгыла. Ва рабиту, чындыгында ошол бири-бириңерге сабырдуулук менен бири-бириңерге жөлөк таяк болуп, бири-бириңерди жөлөп, бири-бириңердин алаңарды ушунчалык жакын кылып бири-бириңерге байлагыла. Ваттакуллах, Кудай Тааладан коркула деген. Демек, караңыз, сабырдуулук менен Аллах Тааладан коркуу, таквалык сыфаты экөө бири-бирине дайым жанаша жүргөн аяттар өтө көп. Бул дагы болсо сиз менен биздин сабырдуулукту, Кудайдан корккон таква адамдардын дагы бир сыфат экендиги белгилүү. Лааллакум туфлихун, балким силер не дейт? Сабыр кылсаңар, Кудайдан корксоңор, балким ошондо силер ийгиликке жетерсиңер, бул дүйнөнүн кыйынчылык сыноодон өтөрсүңөр деген Аллах Тааланын аяты келет. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде не дейт? Валлаху юхиббус сабирин. Аллах Таала чындыгында сабыр кылуучуларды сүйөт деген. Аллах Таала сүйгөн бир сыфаттардын бири. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала башка бир аятта ва ма юлаккаха илля аллазина сабару ва ма юлаккаха илля зу хаззин азим деген. Аллах Таала эмне дейт? Чындыгында ал бейишке бара турган, Аллах Таала бейишке жете турган адамдардын ал эмнеси десе, ага сабыр кылгандар гана жетет дейт. Сабыр кылгандар гана жетет. Албетте бейишке кирүү зу хаззин азим, чындыгында өтө улуу бир үлүштүн ээси деп айткан. Демек, Аллах Таала бул аятта дагы ва ма юлаккаха илля аллазина сабару деген. Демек, Аллах Таала да бир башка бир аятта вайлакум савабаллахи хайрун лиман амана ва амила салихан илля юлаккаха ва ма юлаккаха илля сабирун деп бул аятта дагы Аллах Таала кабар берген дейт. Эмне дейт? Аллах Таала тарабынан чындыгында бериле турган ажыр соопко Аллах Таалага иман келтирип жана салих амалдарды кылгандар деп бул аятта дагы ал эми салих амал кылгандардын акыбетинде ва ма юлаккаха илля сабирун, чындыгында сабыр кылуунун аркасында да, салих амалдардын аркасында да ар кандай суноо кыйынчылыктар бар экендигин эскертип, Аллах Таалага сабыр кылуучулар гана жетет деп айтты дейт. Демек, сиз менен биз дайым пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосунда бир башыбызга кыйынчылык келген кезде сабыр кылууга үндөгөн. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын убагындагы болгон бир хадис менен токтолобуз. Пайгамбар саллаллаху Анас радhiyallahu anhu риваят кылган бир хадисте марра наби саллаллаху алейхи вассалам би имраатин табки инда кабрин дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн биринде кабырда, мүрзөдө бир кабырдын жанында ыйлап отурган бир аялдын жанынан өттү дейт. Ошол кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы аялга карап иттакиллаха васбири деди. Сен Кудайдан коркуп сабыр кылсаң болор деди. Ва калат илейка анни фа иннака лам тусиб би мусибати деди. Ал кезде жанагы аял пайгамбарыбызды карабастан көрбөстөн туруп, менден алыс бол, мен балким мага жеткен бир бул мусибат түшүп, балким бул кыйынчылык сага келген жок деп айтты дейт. Андан кийин ал аялга албетте сен сага сүйлөп аткан зат бул адам заттын мырзасы болгон пайгамбарыбыз экени жөнүндө кабар берилгенден кийин ал аял пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип эшигин какылап пайгамбарыбыздан кечирим сураган кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал аялга ушундай сөздү айтат. Иннамас сабру инда садматил ула дейт.
чындыгында чыныгы сабырдуулук, чыныгы сабыр кылуу бул инда садматул ула, башыңа ошол кыйынчылык түшкөн кезде, башыңа бир мусибат келген кезде сабыр кылып калуу, мына ошол сабырдуулук. Мына ошон үчүн Аллах Таала сабырдуулардын согун чексиз кылып бергендиги жөнүндө пайгамбарыбыз кабар берип түшүндүрүп кеткен. Демек, Аллах Таала бул хадисте менен биз түшүндүрүп айткандай эле, адамдын башына мусибат түшкөн кезде адамдын алсыздыгы, балким анын иманынын алсыздыгына да Аллах кыла турган нерсе. Себеби дегенде, Аллах Таала ар бир адамды өзүнүн иманына жараша сыноо берүүсү, жана Аллах Таала ар бир катардагы башыбызга түшкөн түйшүк, мусибаттар, кыйынчылыктардын бардыгы Кудай Тааланын тагдыры менен, Кудай Тааланын бөлүштүрүүсү менен болуп аткандыгын, балким Аллахтын каза кадарына каршы чыккан, наразы болгон адамдын дагы сүрөтү болуп калыш коркунучу болгондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сабыр кылуу, ошо башыңа күчүк мусибат келген кезде биринчи сабыр кылуу деп айтты дейт. Андан кийин пайгамбар бул хадистерде көп кабар бергендей эле, алымдарыбыз демек сабырдуулукту бир канча бөлүккө бөлүп туруп эсептеп айтып кеткен. Демек, бул сабырдын биринчисине токтоло турган болсок, ас-сабр анил маасия деп айткан. Сабырдуулукту күнөөдөн тыйылууга сабырдуулук кылуу деди. Кудайдан коркуп, адамдын шахватына, адамдын каалоосуна каршы туруп, Кудайдан корккон абалда Аллах Таала тыюу салган, арам кылган нерселерге сабыр кылуу деди. Мына ошондуктан Аллах Таала эгер күнөөдөн тыйылган сабыр кылгандарга Аллах Таала өзү Куранда сүйүнчүлөп «Важазахум бима сабару джаннатан ва харира» деген. Аллах Таала ошол өзүнүн нафсине, өзүнүн каалоосуна, шахватына каршы чыгып Кудайдан коркуп таква кылгандардын Кудай Таала тарабынан бериле турган белеги бул албетте бейиш жана бейиштеги жебектер деп Аллах Таала сүйүнчүлөгөндүгүндө. Андан кийин эле ас-сабр индал гадаб. Не дейт? Сабырдуулук андан кийинкиси эле бул ачууланган кезде. Адам ушундай бир ачууланган кезде сабыр кылуу адамга канчалык оор нерсе. Бирок чыныгы имандуулар, чыныгы жүрөгүндөгү таквасы бар адамдар гана сабырдуулук кыла турган учур болгондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бир сахабага келгенде осуят кылганда эмне дейт? Я Расулуллах, мага осуят кылыңыз десе, ла тагзаб деп айтат. Сен ачууланбагын эч качан дейт. Я Расулуллах, мени ушул бейишке алып бара турган бир жолду эгер осуят кылыңыз десе дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ла тагзаб деп айткан. Сен ачууланбагын, ачууга алдырбагын деген, өзүңдү баскан, өзүңдү кармагын деген. Демек, бул сабырдуулуктагы адам баласына ачууланган кезде сабырдуулук кылуу бул өтө адамдын бийиктик деңгээлин чагылдырып тура турган нерсе. Андан кийинки эле нерсе, ошон үчүн Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде ушул ачуусу келген учурдагы кармангандар жөнүндө Аллах Таала Кур'анда «Вал-казимина ал-гайза вал-афина анин-нас валлаху юхиббул мухсинин» дейт. Чындыгында эмне дейт? Аллах Таала ошол ачуусу келгенде, каары келгенде, ошол ачуусун жуткан адамдарды, ачуусун кармап адамдарды ага ката кетирсе дагы, анын акысына кирип, балким ага бир ушундай бир зулум кылып атса, окууга тепселенип атса да, вал афина анин-нас, адамды кечире билген, ага кечиримдүү болгон адамдар, валлаху юхиббул мухсинин, чындыгында бул эң чоң садака, эң чоң ихсан болгондуктан Аллах Таала эмне дейт? Валлаху юхиббул мухсинин. Аллах Таала ихсан кылуучуларды жакшы көрөт. Балким ихсан даражасына жеткен деңгээлдеги адамдардын кулк мүнөзү экендигин сүрөттөйт. Андан кийин биз менен сиз жогоруда айткандай эле, ас-сабр индал мусиба, башыбызга бир кыйынчылык түшкөн кезде, бир түйшүк түшкөн кезде ага сабыр кылуу дейт. Демек, сабырдын бул түрү эмне дейт? Аллах Таалага бир кыйынчылык келген кезде адам сабыр кылуу дагы мусибат түшкөндө сабыр кылуу. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бул аятта айткандай эле «Ва ин тасбиру ва таттaqu fa inna zalika min azmil umur» деди. Эгерде силер ушундай бир башыңарга мусибат келген кезде, кыйынчылык келген кезде сабырдуулук кылып, Кудайдан коркуп таквалык кылсаңар, fa inna zalika min azmil umur, бул иштердин эң жогорку деңгээлдеги амалдардын бири болуп эсептелет деп айткан. Чындыгында ас-сабрул атқия, ачууланган кезде өзүңдүн ачууңду жутуп, өзүңдү кармап калуу, чыныгы бул Кудайдан корккон таква адамдардын сабырдуулугу. Фахуа нурун физ-залам, чындыгында караңгыда эртең кыяматта барганда нур боло турган. Васабатун инда садма, чындыгында күтүүсүз бир бала келген кезде сабыр кылгандыгын бир улуу амалдардын бири болуп эсептелет дейт. Мына ошондуктан жогоруда айткандай эле Аллах Таала эмне деди? Мусибат келгенде сабыр кылып, инна лиллахи ва инна илайхи раджиун дегендерге Аллахтын салаваттары жана Аллахтын рахматы, мээрими болот деп айткан дейт. Андан кийин бешинчиси болсо ас-сабр алал ибтила. Эң маанилүү дагы бир сыфаттардын бири кыйынчылык келген кезде. Эми бул кыйынчылыктын
адамга сыноо дедик. Сыноо ар түрдө келет. Кээде адамга оору менен келет. Кээде адамга Аллах Таала өлүм менен келет. Кээде адамга бир кырсык менен келет. Кээде бир жол кырсыктары же башка нерселер менен, табигый кырсыктар менен келет. Бул оору менен келгендиги дагы Аллах Таала биринчи бул пайгамбарларга берген сыноо экендигин эске алуу менен. Жашообузда деги эле сиз менен биз башыбызга кандай гана сыноо кыйынчылык келбесин, албетте ал кыйынчылык сизден алдын, биз менен, сиз менен бизден мурун бир пайгамбарлардын башына же биздин пайгамбардын башынан өткөн мусибат, ал кыйынчылык экендигин эстешибиз керек. Ушул нерсени эстеп, балким мен кыямат күнү ушул нерсеге сабыр кылсам, пайгамбарлар менен тирилем деген үмүт болуш керек. Мына ошондуктан дагы сиз менен биздин бул адам башына кыйынчылык келгенде сабырдуулук кылууну Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Инна важаднаху сабиран ни'мал абду иннаху авваб деп чындыгында Аллах Таала Аюб алейхисаламды оору менен сынагандыгы, ага сабыр кылгандыгы жөнүндө Аллах Таала кабар берип, Инна важаднаху сабиран, чындыгында аны биз сабыр кылуучулардан таптык. Ни'мал абду иннаху авваб. Албетте ал шунчалык кандай неме кылса да, кыйын сыноо болсо дагы ага сабыр кылгандыгы. Балким адамдардын бардыгы баш үйргө, андан баш тарткан кезде, жүз жүгүргөн кезде дагы ал ого сабыр кылгандыгынын натыйжасында ийгиликке жеткендиги, ал кыяматка чейинки Куранда зикри кылгандыгында. Чындыгында бул ооруга сабырдуулук кылуу дагы чындыгында Аллах Таала бул өтө жогорку деңгээлдеги адамдын сыфаты экендигин баяндап эле. Жогоруда айткандай, Аллах Таала вастаину бис сабри вас сала, адам мусибат кыйынчылык келгенде биринчи сабырдуулук менен, андан кийин Аллах Таалага намаз менен. Демек башыбызга бир кыйынчылык түшкөн кезде дааратыбызды алып, Кудай Таалага дуа кылып, жалынып жалбара турган мусулман адамдын адеп аклагы экендигинде. Андан кийин Аллах Таала дагы бир бул сабырдуулук, таквалык экөө бири-бирине дайым жанаша, бирин-бири коштоп, дайым экөө чогуу жүргөндүгүнө дагы бир далил. Аллах Таала бул аятта дагы иннаху ман яттaqи ва ясбир деген. Ким Кудайдан коркуп сабырдуулук кылса дейт. Жогоруда биринчи сабырдуулук андайын таквалык, бул жерде таквалык демек сыфат кылган адамдар сабырдуулук кыла алат. Сабырдуулук кылган адамдар демек таквалык кыла алат деген маани дейт. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала бул дагы бир башка бир аятта ватавасау бис сабри ватавасау бил мархама, чындыгында мусулмандардын дагы адеп акылак сыфаттарынын бири дайым бирин-бири сабырдуулукка үгүт насаат кылгандар жана бирин-бирин арасында ырайымдуулук, мээримдүүлүккө үгүт кылгандар деди. Демек Аллах Таала бул башка бир аяттарда да кабар бергендей эле вассадикина вассадикат вассабирина вассабират дейт. Чындыгында чыныгы чынчыл аял жана мусулман аял жана эркектер жана чыныгы мусулман сабыр кылуучу аял жана эркектер деп Аллах Таала кабар берген. Демек сабырдуулук дегенде эркекке эле тиешелүү эмес, же сабырдуулук аялга гана тиешелүү маселе эмес. Балким сабырдуулук бардык адам затына тиешелүү маселе. Бул Аллах Таала бул адам ооруга сабыр кылуу дагы Аллах Таала тарабынан балким ошонун артында бейиш дагы бар. Балким бейишке жетүүгө бир чоң бир мүмкүнчүлүк. Ал ошол Аллах Таала кайсы бир оору себептүү Аллах Таала бейишке кирүү дагы мүмкүнчүлүгү бар экендигинин кабар берип, бул окуя жөнүндө Абдуллах ибн Аббас разияллаху анху жашоосунда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн өткөндөн кийин ушундай деп айткан. Ала урикумул имраатан мин ахлил жанна деди дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өткөндөн кийин Абдуллах ибн Аббас өзүнүн кийинки адамдарга мен силерге бейиш элеринен болгон бир аялды көрсөтөйүнбү деп айтты дейт. Мына ушул кезде айткың деп я Расулуллах, Алланын сахабаларынан болгон бул Абдуллах ибн Аббаска айтылган сөз. Айтыңыз Абдуллах ибн Аббаска айтышты. Ошол кезде хадихи имраатус сауда, бул силер көрүп турган кара бир аялды көрсөтүп, мына ушул аял бейиш элеринен деп пайгамбарыбыз айткан деди. Мына ушул кезде бул кыссаны айтат. Атат набия саллаллаху алейхи ва саллям факалат инни асра деди. Чындыгында бул аял фа инни акташифу деди. Фад'уллаха ли деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ошол кара аял келип пайгамбарыбызга я Расулуллах, менин ушундай бир өнөкөт оорум бар. Кээде ушундай бир талмам тутат, талмам тутканда өзүмдү жоготом. Ал кезде менин авратым ачылып калат. Мен ушундан корком. Мага пайгамбарыбыз айтты, мага Аллахка дуа кылыңыз, ушул оорумдан айыгайын деди. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал аялга карап, ин шити сабарти валакил жанна ва ин шити дауту лака ан юафик деди. Пайгамбарыбыз айтты, эгер бирок сен ушул ооруңа, ушул сынооңо сабыр кылсаң, валакал жанна, сага бейиш күтүп турат деди. Сен бейиште болосуң. Эгер кааласаң мен сага Аллах үчүн дуа кылам,
ва юафик, Аллах Таала сенин бул оруңдан айыккын деп дуа кылам деди дейт. Факалат, мына ошол кезде жанагы аял эмне деди? Асбир деди. Эгер бунун артында бейиш турса, мен анда сабыр кылам деди. Факалат ин акташифу фад'у Аллаха алла акташиф деди. Бирок караңыз, ал аялдардын ыйманы ушунчалык такыбалыгы, бирок ушундай өзүмдү бир ал туталак талмам тутуп жыгылган кезде Аллахка дуа кылың, мени Аллах Таала өзү коргосун, менин авратым ачылып калбасын деп айтты дейт. Бейиш канчалык кымбат нерсе, баалуу нерсе. Чындыгында бул сабырдуулук жөнүндө айта турган болсок, Аллах Таала сөзү көп. Андан кийин сабырдуулуктун дагы бир түрү бул жерде айта турган нерсе ас-сабру ал-китман ал-асрар дейт. Чындыгында сабыр кылуудагы кайсы бир адамдардын сиз менен сырдашкандагы сыр болгон сөздөрүн, жашыруун болгон нерсени эч качан эч кимге айтпа десе, анда ошол нерсени айтпаганга сабыр кылуу дейт. Бул нерсе адам баласына сыр болгон нерсе. Караңыз, ошондуктан дагы бул нерсе васабру фасабрун жамил валлахул мустаан деген. Чындыгында сабыр канчалык кооз нерсе, Алла бетте Аллах Таала өзү жардам берсин деген. Сабыр кылуу демек адам бала кайсы бир деңгээлде бирөө сыр айткан болсо, аны жашыруун кылып айткан болсо, ал аманат кылып айткан болсо, ал аманат бойдон калыш керек. Бирок тилекке каршы азыркы учурда эч кимге айтпа деп айта турган адамдын өзү жок деген. Ошондуктан демек сиз менен бизге аманат деп айтылган сөздө эч кимге айтпа деп айтылган болсо, эч кимге айтпа деген сөздү эч кимге айтпай аманат кылып сыр сактоодагы бул сабырдуулуктун бир түрү. Азыркы учурда ар кандай ушактарды таркаткан, ар кандай эки адамдын ортосун чабыштырган, ар кандай жалган жалаларды тапкандар, жалган жалаларды жапкандар, демек бул шариятыбызда өтө чоң оор күнөөлөрдүн бири. Ошон үчүн шариятыбызда гыйбат, ушак жана ар кандай жала жабуу шариятыбызда эң чоң күнөөлөрдүн бири. Ал эми сабыр кылуу дегенде, демек сабыр кылуу бул сабру алал сама'ал аза ва тахмилу дейт. Чындыгында сабыр кылууда бирөө сага жала жапса дагы, бирөө жалган айтатса дагы, сен жөнүндө ушак айтып гыйбат кылса дагы ага сабыр кылуу дейт. Себеби дегенде ошонун аркасында Аллах Тааланын көптөгөн сабырдын аркасында көптөгөн ажыр сооптор, чексиз балким сооптор, ажырлар камтылгандыгы. Анын артында балким ошол себептен Аллах Таала анын даражасын көтөрөрүгүндө турат. Ошондуктан дагы Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде «Васбир ала ма якулун» дейт. Эгер сага бир ыза берсе, бирөө берсе, андан акырын ага сабырдык вахжурхум хаджран жамила дейт. Акырын алардан басып кетип кал дейт. Ага көңүл бурба дейт. Балким сага бирөө келип, өзүнүн деңгээли менен балким сага ар кандай жаман сөздөрдү айтса, сен ага тең келбеген. Демек анын деңгээли ошол. Анын деңгээли ошол болгондуктан. Демек сиз менен бизде ушундай кыла турган нерсе. Дагы бир сиз менен биз сабыр кыла турган нерсе, балким азыркы учурдагы, азыркы мезгилде, ушул кыш айларында, кыш мезгилинде тургандыктан, балким ушуга байланыштуу дагы бир сөз айтып кетүүгө туура келет. Бул жерде караңыз, исламда балким сабыр кылуу дегенде ислам ушунчалык жогорку деңгээлдеги адамдын адеп ахлагын талап кылган нерсе. Караңыз, ислам дини бардык адамдын адеп ахлактарын, кулк мүнөзүн толуктай турган нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн биринде бир жамаатка келип, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай деди дейт. Ал жамаатка келип, бул хадисте Абу Саид аль-Худри разияллаху анху риваят кылган бул хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жамаатка келип, «Ва иякум жулусу фит турукат» деди. Силер жолдорго отургандан, жолго отуруп алып башка бирөөлөргө бир ыза бергенден, башкаларга бир тоскоолдук кылгандан ал олак болгула, отурбагыла деп Пайгамбар эскертти дейт. Ошондо калды я Расулаллах, ва малана мин маджлисина мин бут деди. Эми биз бирибиз отурушубуз керек, биз көрүшүбүз керек, бирибиз менен ушундай бир катташкан башка болот, ушундай да бир кошуна коло болот, жакын тууган болот, жолдо отуруп калабыз деп айтты дейт. Ошондой кезде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай дейт. Фа ин абайтум, эгер силер мен азыр жолдо отурбагыла дегенден балким сөзсүз отуруп калып, мажбур болуп калат, башка болуп калат дей турган болсо, анда фаати тарика хаккаху деди. Жолдун акысын бергиле деп айткан. Жолдун акысын бергиле деп айтты. Калу ва ма хакку тарик я Расулаллах деди. Ошол кезде я Расулаллах, жолдун акысы барбы? Жолдун акысы эмне деди? Ошол кезде гаддул басар ва каффул аза ва раддус салам вал амру бил ма'руф ва нахи анил мункар деп айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисте жолдун акысы деди, жол ал-гаддул басар деди.
Газул басар дегени ар кандай жаман нерселерден, арам нерселерден, тыюу салынган нерселерден, бирөөнүн авратын кароодон, бирөөнүн айыбын кароодон көзүңдү алып качуу деди. Балким жер кароо деген мааниде. Ва каффул аза, бирөөлөргө зыян бергенден, аза бергенден, жаман сөгүнгөн сөздөрдү айткандан, сүйлөнгөндөн тыйылгыла деди. Ва раддус салам, эгер силерге бирөө салам айтса, анда салам бергиле деди. Алик алгыла деди. Бирөө салам берсе, анда саламга алик алгыла. Ва амур бил ма'руф ва нахи анил мункар, жана бири-бириңерди дайым жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтарып тургула деп айтты. Алымдарыбыз бул хадистин шархында ушундай деп айтат. Чындыгында бул хадисти пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жолдун акысын бергиле деген хадистин мааниси азыркы учурдагы, азыркы замандагы жолдун кандай акысы болсо ошонун баардыгы ушул хадиске кирет деп айтат. Азыркы учурдагы жол эрежелери, канчалаган жол эрежелерин сактабастан канчалаган жандар кыйылып баратат. Канчалаган келиндер, канчалаган аял эже сиңдилерибиз жесир калып, канчалаган балдар жетим калып атат. Ошол жолдун акысын бербегендиктен, мына ошондуктан азыркы учурда жол тайгак болгон учурда бирибизди сабырдуулук менен акырын айдагандыктан келип бирин-бири сүзүп алган, балким ал кезде сабырдуулук кылбастан бирин-бирине ушунчалык акарат кылып аткан абалдар күндөн күн сайын көз алдыбызда көрүнүп турат. Мына ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ошол хадисине амал кылган таризде, ушул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жолдун акысын бергиле деген пайгамбардын буйругуна амал кылган абалда сиз менен биз жол эрежелерин толук сактайлы. Азыркы учурда балким камера бар жерлерге келгенде акырын тормозду басып калабыз. Камера жок жерде кайра газды басабыз. Эмне үчүн? Бул деген сөз Кудайдан корк, сабырдуулук кыл. Барар жериңе балким андан 10 мүнөт мурун, 15 мүнөт мурун барарсың. Балким сабыр кылсаң, ага 10 мүнөт кийин бар, 15 мүнөт кийин бар. Бирок аманчылыкта, саламатчылыкта барган. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын буйругун дайым эсибизден туталы. Камера бар жерде эмес, балким камера жок жерде дагы чектелген чектөөдөн ашпоого, балким жол эрежелерин толук сактоого. Себеби дегенде бул аманат. Жан деген бул аманат. Бирөөнү өлтүрүү андан да чоң аманат. Ал эми өзүнүн жанын кыйуу андан да чоң аманат. Андан да кыянат болуп эсептелет. Ошондуктан жол эрежесине дагы бир баса белгилеп айта турган нерсе, шариятыбызда алымдарыбыз эгерде жолдун ылдамдыгы чектелген жерде ылдамдыктан жогору айдаган адамдын кырсыкка учураса, ал өзүн өзү өлтүргөндүн өкүмүн алат деп айткан. Өзүн өзү өлтүрүүгө барабар. Канчалаган жан, канчалаган жаш балдардын өмүрү кыйылууда. Бул толук ушул жол эрежелерин сактабагандыктан, сабыр кылбагандыгыбыздан. Караңыз, демек сиз менен биз эгерде ошол жол ылдамдыктан канчалык деңгээлде жай жүрсөк дагы, канчалык бара турган жерибизге Аллах Таала сабырдуулар менен бирге, Аллах Таала сабырдууларды сүйөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте жол эрежелерин сактагыла деген хадистер. Демек бул жерде азыркы учурдагы жол эрежелерине сиз менен биздин жол коопсуздугун карап аткан кызматкерлерге дагы, аларга дагы ошол сылык мамиле, аларга баш ийүү менен, балким алар сиз менен биз, алардын жумушу, алардын милдети сиз менен бизди ошол иреттеп, тартиптеп, ар кандай бир тоскоолдуктар, ошол тоскоолдукту жоюуга балким жардам берип жаткан, алар кызматын кылып аткан адамдар болгондуктан аларга баш ийүү керек. Алар дагы демек сиз ушундай бир айта турган нерсе, мен пайгамбарыбыздын буйругу менен жол эрежесин сакташым керек. Ошол пайгамбардын хадиси менен жол кызматкерлерин, азыркы гаилердин бардыгы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын ошол хадисине амал кылып, жол эрежелерин сактаганга, аткарганга, жол эрежелеринин өбөлгө түзгөнгө жардам кылып атам деген ниет менен, пайгамбарыбыздын буйругу менен барып атам десе, ал ар бир жол кызматкери мунун артында дагы ажыр сооп жазылып тургандыгын эстетер элек. Демек азыркы учурда сабырдуулук, сабырдуулуктан кийин кайра эле сабырдуулук. Мына ошондуктан сабырдуулукту жөнүндө сиз менен биз көптөгөн мурунку өткөн сахабалардын, пайгамбарыбыздын жогоруда айткан хадистерин эске алуу менен Умар разияллаху анхунун бир айткан сөзүн айтат. Умар разияллаху анху ушундай деп айтат. Умар разияллаху анху, Аллах Таала ал заттан ыраазы болсун, "Важадна хайра айшина бис-сабр." Чындыгында жашообуздагы эң жакшы мезгил бул сабырдуулук менен болгон мезгил деп айтты. Демек, ошол эле учурда Ал-афдалул айши адракнаху бис-сабр. Чындыгында биз сабыр кылуу менен жашоодо эң жакшы бир жашоого дагы жетиштик деп айткан. "Валау анна сабра кана минар риджали кана кариман" дейт. Эгерде адамдар, эркектер сабырдуу боло турган болсо, анда ал берешем болуп эсептелет дейт. Ал эми ошол эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан сахабалардан бири Али разияллаху анхунун да ушундай айткан сөзү бар. "Ала инна сабра минал имани биманзилати раси минал жасад" деди. Али разияллаху анху айтат, ыймандуу адам үчүн, чындыгында ыймандуу адам үчүн анын
ыймандуу адамдагы сабырдуулуктун орду бул денедеги жасат, денедеги баштын орду менен барабар дейт сабырдуулук. Демек кимдин сабыр жок болсо ал дененин башы жок сыяктуу деп айткан. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ушул хадисте Али разияллаху анху айтат, "Сумма рафа'a саутаху" дейт. Андан кийин Али разияллаху анху үнүн бийик көтөрүп айтты дейт. "Ала инна ла имана лиман ла сабра ла." Али разияллаху анху ушундай деңгээлде айтты дейт. Кимдин эгерде сабырдуулугу жок болсо, анда анын ыйманы да жок деп айтты дейт. Бул жерде ыйманы жок дегенден максат анын толук ыймандуу жок, ыймандуу боло албайт деген максатты айткандыгында. Андан кийин да сабрул ал-матиятин ла табкуде. Демек Хасан разияллаху анхудан дагы риваят кылган хадисте ас-сабру канзун мин кунузил хайр. Чындыгында сабырдуулук бул эң чоң жакшылыктын кем байлыгы деп айтты дейт. Ла ю'тихи Аллаху илля ли абдин каримин инда. Аллах Таала сабырдуулукту, сабырлуулук сыфатын, сабырлуулук мүнөздү Кудай Таала өзү жакшы көргөн чыныгы жоомарт адамдарга гана Аллах Таала насип кылат деп айткан. Ошол эле 5-чи халифа болуп эсептелген Умар ибн Абдул Азиз рахимахуллахтын ушундай бир айткан сөзү бар. Ма ан'амаллаху ала абдин ни'матин fa in za'atha minhu fa'awwadahu makanahu sabr illa kana ma 'awwadahu khayran mimma in za'athu dedi. Чындыгында не дейт? Аллах Таала кайсы бир адамга бир немат берилип, ал немат ошол кезде андан алынган кезде аны Аллах Таала ага сабырдуулук менен алмаштырып берсе дейт. Тагыраак айтканда, Аллах Таала бул дүйнө сыноо болгондуктан кээде ошол биз колубузга берген жакшылык немат, кээде Аллах Таала сыноо болгондуктан ал сыноону, жакшылыкты, нематты сиз менен биз жакшы көргөн нерсени Аллах алып коюшу мүмкүн дейт. Мына ошол кезде сабыр кылган болсо дейт, ошол берилген нематты сабырдуулук менен кабыл алып, сабырдуулукка алмаштырган болсо, Аллах Таала ага өтө эң чоң нерсени Аллах Таала алмаштырып бериптир деп айтат. Демек сиз менен биз сабырдуулук дегенде, сабырдуулук бул Кудай Таала тарабынан бериле турган өтө чоң бир мүмкүнчүлүк. Сабырдууларды гана Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде хадисте келгендей эле не дейт? Ахлул фазл деп чакырат деген. Бул фазилет ээлери, өзгөчө бир мартаба ээлери деп чакырат деп айткан. Мына ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде ушундай деп айтат. Ида жама Аллаху ал-халаиqa yawmal qiyamah nadi al-munadin. Чындыгында Аллах Таала бардык адамзаттын инс жин бардыгын Аллах Таала кыямат күнү кайрадан тирилтип бардыгын чогулткан кезде лияхум фазл фазл ээлери, фазилет ээлери турсун деп Аллах Таала тарабынан бир ага чакырык болот деп айткан. Мына ошол кезде алар якумуна ва хум қалил дейт. Бирок аз гана адамдар турат деп айткан. Караңыз, демек көпчүлүк сабыр кыла албай калабыз. Көпчүлүк учурда биз сиз менен биз сабырыбызды, ачуубузду баса албай калабыз. Болор болбос нерсеге кээде ачуу калтырабыз. Демек сабырдылык кылуу бул ошол аздын катарында кылсын пайгамбарыбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи кабар берген, Аллах Таала сиз менен бизди ошол аз болсо ошо аздардын катарында косун деп Аллах Таалага көп дуа кылалы. Бирок эмне дейт? Пайгамбарыбыз айтат, алар калил, алар азчылык болот дейт. Фаясирун алар андан кийин сиран илал жанна. Алар тездик менен бейишке карап жөнөйт дейт. Мына ошол кезде аларды карап, периштелер аларды токтотуп, тaqulu wa man antum? Силер кимсиңер деп аларга суроо берет. Фаякуланна нахну ахлул фазл. Аллах Таала жогоруда азыр сиз менен бизди чакырган биз фазилет ээлерибиз деп айтат деген. Алар wa ma fadlukum? Силердин артыкчылык, алар Аллах Таала силерге берип аткан фазилет эмне менен, эмне себептен десе, кунна иза зулимна сабарна ва иза усина илейна гафарна дейт. Эгерде сиз менен бизге кимдир бирөө зулум кылса, ага сабыр кылдык дейт. Укугу тепселенип, балким ага анын акысына кирип аткан болсо дагы сабыр кылуу менен Аллах Таала бейишке кирүүгө мүмкүнчүлүк берет. Мына ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээде ушундай уруш, талаш, жаңжалда пайгамбардын осуятын эске ала турган нерсе, пайгамбарыбыз айтат: эгерде сен акыйкат чындык тарапта болуп турсаң дагы, эгер сенин акың, сенин укугуң туура болуп турса дагы, кээде макул деп бир адамга көз жумуп коюң. Бир адамды аны кечирип коюштугуң, бир адамдын ага тең келбестен өзүң сабыр кылып коюң себептүү Аллах Таала сен үчүн бейиште бир үй курат деп айткан. Демек сабырдуулуктун Аллах Таала тарабынан бериле турган ушундай чоң бир бейишти апара турган. Азыр мына хадисте кабар бергендей эле сабырдуулар ахлил фазл боло турганы жана бейишке кирүүгө биринчи. Демек булардын биринчи сыфаты эмне дейт? Эгер бизге зулум кылынган учурда дагы биз ага сабыр кылдык дейт. Ва иза усина илейна гафарна. Бизге жаман мамиле кылып, ага бир жамандыктарды кылып атса дагы, ага канчалык бизге каршы чыгып көрө албастык ичи тарлык кылып атса дагы, аны биз кечирип кое бердик дейт.
Мына ва иза жухилна алейна хамална дейт. Эгерде кимдир бирөө бизден кадырыбызды билбесе, барктабаса, сыйлабаса, урматтабаса, анда ага бир сабыр, аны дагы өзүбүз сабыр коюп кете бердик дейт. Мына ошол кезде периштелер фатакулу лахумул малаика удхулул жанна фани'ма ажрул амилин, силер бейишке киргиле, бул кандай гана амал кылган адамдардын кандай гана улуу ажыр сооптур ээлери деп айтат. Мына ошол кезде Аллах Таала аятта Кур'ан-ы Каримде да ошол жөнүндө кабар бергендей эле вал малаикату ядхулуна алейхим мин кулли баб. Аллах Таала Кур'анда эмне дейт? Аларга ар тараптуу эшиктерден периштелер кирип, саламун алейкум бима сабартум фани'ма уқбаддар. Аллах Таала эмне дейт? Чындыгында периштелердин ар тараптуу эшиктен бейишке кирип барып, саламун алейкум, бейишелеринен салам болгон, Аллахтын силерге тынчтыгы болсун деген, бима сабартум, сабыр кылдыңар, сабырдуулуңар менен жетишкен бейишиңер деп алар периштелер аларга салам айтат дейт. Фани'ма уқбаддар, чындыгында бул бейиштин түбөлүктүү Аллах Таала Кудайдан корккон таквадалар үчүн жаралган кандай гана ажайып кооз жер экендигин кабар берет. Демек сиз менен бизди бул сабырдуулук сыфаты түздөн түз бейишке кирүүгө, бейишке барууга, балким бейишке биринчилерден болуп Аллах Таала ахлел фазл деп чакыра турган адамдардын катарында кылсын. Чындыгында бул сабырдуулук жөнүндөгү Кур'ан-ы Каримде имам Ахмад ушундай деп айтат. Имам Ахмад закараллаху субханаху ва таала сабра фил Кур'ан фи нахва 90 мавди'ан дейт. Имам Ахмад айтат, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде сабырдуулук жөнүндө балким 90 жакын жерде Аллах Таала зикир кылган дейт. Демек, Кур'анда Аллах Таала ушунчалык көп зикир кылып аткандыгы, кайра-кайра кайталанып аткандыгы жөн жерден эмес. Балким сиз менен бизге ушунчалык зарыл адеп ахлактардын, кулк мүнөздүн бири, сиз менен биздин жашообузда абадай, сиз менен бизге суудай зарыл болгон бир сыфаттын бири. Мына ошондуктан дагы фасбир ва ма сабрука илля биллах дейт. Сабыр кылгын. Бирок сабырдуулук кылган кезде ал сабырдуулугуң дагы Аллах үчүн болсун дейт. Ал сабырдуулукту Аллах үчүн гана кылгын. Аллах Тааланын өкүмү деп сабыр кылгын. Васбир ли хукми раббик. Аллах Тааланын өкүмү деп сабыр кылгын. Васбир кама сабара улул азми минар русул деп пайгамбарыбызга кытап кылынган нерсе. Мына ошондуктан да Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде жалпы мусулмандарга кайрылып, вассабируна фил баъсаи ваз-зарраи ва хинал баъс улайка аллазина садaqu ва улайка хумул муттакун деп айткан. Чындыгында кыйынчылыкта дагы, жыргалчылыкта дагы, ал кургакчылыкта дагы, башкада дагы сабыр кылгандар улайка аллазина садaqu. Мына ушул алар чынчылдар деп айтты. Ва улайка хумул муттакун, мына ошолор чыныгы Кудайдан корккон таква адамдар деп айткан. Демек сиз менен биз таквалык менен Аллах Таала тарабынан келе турган ар кандай сыноодо дагы, ар кандай бир кыйынчылыкта дагы жеңүүгө себеп боло турган нерсе. Балким ибадатта дагы таквалык кылуу керек дедик. Ибадатта сабыр кылуу дедик. Ибадатта сабыр кылуунун дагы эң жогорку деңгээлге жетүүгө бул сабырдуулукту бекем кармоо милдеттүү. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала Кур'ан-ы Каримдеги бир канча аяттарда эмне дейт? Ат-та'лиқул имамата фид-дини bis-sabri wal-yaqin деген. Кала берсе, динде алымдар деңгээлге чыгууга, аулиялардын деңгээлине чыгууга, балким ушундай бир эл журт аркасында ичеген улуу адамдар болуу үчүн дагы албетте сабырдуулукка байланган дейт. Мына ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Аллах Таала бул аятта эмне дейт? Чындыгында биз ушундай имамдарды кылабыз. Алар албетте Аллах Тааланын буйруктарына моюн сунушат. Ламма сабару. Аллах Таала аларды акыйкат туура жолуна баштайт. Ламма сабару. Аллах Таала аларды эмне? Сабыр кылгандык учурунда дейт. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Чындыгында Аллах Таала тарабынан аят белгилерге алар ачык айкын чындыгында канаат кылышат эле дейт. Алар чындыгында ошол нерсеге сабыр кылгандыгы үчүн деп айтылат. Демек, сабырдуулук менен ва bis-sabri wal-yaqin чындыгы ишеним менен, сабырдуулук менен таналул инсанул имамата фид-дин, балким диндеги эң жогорку аалымдар, олиялар даражасына жетүүгө себеп болот дейт. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде ошондуктан эмне дейт? والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Аллах Таала мындай дейт. Аллах Таала аятта момун мусулмандар дуа кылууга үйрөткөн бул аятта ушундай дейт.
Алар Раббана, ай Аллах, Раббыбыз деп айтат. Хаблана мин азважина ва зурриятина куррата аюнин. Жалындыгында сен биздин өмүр жолдошторубуздан, өмүрлүк жубайларыбыздан, аялдарыбыздан жана урпактарыбызды эмне кылган десе, куррата аюн, чындыгында көз кубанычы кылып берген дейт. Алар көргөндө сүйүнө турган, көргөндө жүрөгүңдү көтөрө турган, жүрөгүңдү жыргата турган, ушундай бир жакшы көз кубанычы боло тургандардан кылып берген дейт. Важаална лил муттакина имама. Аллахым мени муттакиндерге, Кудайдан корккондорго имам кылгын деген үйрөттү дейт. Важаална лил муттакина имама. Кудайдан корккондорго имам болуу, демек таквадарлардын таквадар болуусу, алымдардын алым болуусуна, илимдүүлөрдүн илими, балким эң жогорку олиялык деңгээлге жетүүгө себеп боло турган нерселерден бири болуп эсептелет. Мына ошондуктан дагы алар кандай адамдар десе, улайка южзаунал гурфата бима сабару. Чындыгында алар Аллах Таала тарабынан ошо сабырдуулук кылган себептүү бейиштеги бара турган орундар менен сыйланат. Уйлакауна фиха тахиятан ва салам. Аллах Таала ал жерде ар кандай аларга саламдар, ар кандай аларга жылуу бир жакшылык сөздөр айтылары жөнүндө кабар берип, халидина фиха, ал жерде түбөлүктүү абади халид калышат. Ва хасунат мустақарра ва муқама. Чындыгында алар ал бейиште түбөлүктүү ошол жерде орнуп калышат. Алардын түбөлүктүү орду ал бейиш деп сүйүнчүлөнгөн адамдар деп айткан. Демек сиз менен биз сабыр кылууда сабырдуулукту тил менен сабырдуулук кылуу, балким көздүн сабырдуулугу менен арам нерселерден көздү тыюу, балким кулактын сабырдуулугу кулак менен ар кандай жаман нерселерден, арам нерселерден пайдасы жок ошондой бир лагу ар кандай пайдасы жок адамга, балким турмушта жөн гана өмүрүңдү убактыңды ала турган нерселерден дагы сабырдуулук алардан тыйылуу дейт. Себеби дегенде сабырдуулуктун жаман нерседен, шахватыңдан тыйылуу, өзүңдү тилиңди тыюу, жана кала берсе бардык адамды азгыра турган пайдасыз нерселерден тыйылуу, бул сабырдуулуктун түрлөрүнө келет. Мына ошондуктан сабыр кылууда сиз менен биз дайым өзүбүздү Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткандай эле алсыздыгыбызды билебиз. Кур'ан-ы Каримде иннал инсана хулика халуа деп айткан. Аллах Таала башка бир аятта иннал инсана хулика даифа деген. Адам алсыз болуп жаралганбыз, инсанбыз. Кээде инсандык фактор менен адашабыз, бирок ката кеткизебиз. Бирок ошол кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси менен балким сөзүмдү жыйынтыктаймын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Иттакуллаха хайсума кунт", кайсыл жерде болбосуң Кудайдан корккула деп айткан. Кудай Таала дайым көрүп турат, угуп турат, билип турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айткандай эле, ал Аллах Тааланын илими, Аллах Тааланын көрүү сыфатында чек жок. Караңгы түндө, кара таштын үстүндө кара кумурсканын басып баратканын Аллах Таала угуп көрүп билип турат. Демек адам баласын Аллах көрбөй кала турган, Аллах билбей кала турган жер жок. Демек сиз менен биздин пайгамбарыбыздын бул осуятын балким күнүмдүк турмушта өзүбүз колдоно турган, балким дайым турганда окуп тура турган, ар бир үйүбүзгө илип ала турган пайгамбарыбыздын берекелүү бул осуяты иттакуллаха хайсума кунт, кайсыл жер болсо Кудайдан корккула деп. Ватби ас-сайяатал хасаната тамуха. Ката кеткиздиңби, туура эмес бир жумуш иш бир жасадыңбы? Анын артында сөзсүз бир жакшылык ишти жаса. Аллах Таала ошол жакшылык, жамандыкты ошол жакшылык менен жууп, жакшылык менен өчүрүп турат. Эртең кыямат күнү Аллахтын алдына барганда жакшылык, жамандык амалдар таразага тартыла турган абал бар. Ошондуктан азыркы учурда дагы жолдо бараткандабы, үйдө, кандай гана коомдук жайларда болсун, башкада болсун, кечирим сураганды унутпайлы. Балким сабырдуулук кылалы, балким жаман нерсе кылсак анын артында сөзсүз бир жакшылык кылалы. Жол эрежелеринде сактоодо, балким бирөөгө ыза бербөөдө, азыркы учурда келип автоунааларыбызды мечиттердин алдында жума күндөрдө ыңгайсыз жерлерге токтотуу, бул Пайгамбар салам жогоруда айткандай жолдун акысын бергиле деген, башка бирөөлөргө ыза бербегиле деген пайгамбарыбыздын осуятын эскерүү менен эч качан эч кимге тоскоолдук кылбайлы, сабырдуулук кылалы. Балким алыс болсо дагы, жолдун ар жагы болсо дагы адамдарга тоскоолдук кылбай турган жерге сабырдуулук кылып, ал жактан басып келүүгө, башкаларга шарт түзүүгө бардыгыбыз бекем бел байлап, бардык бири-бирибизге дайым жардам берели. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын андан кийин үчүнчү осуяты хадистеги эмне дейт? Ва халикин наси би хулукил хасан, адамдар менен чырайлуу кулк мүнөздүү адеп ахлакта болгула деген. Адамдар менен деп жалпылап айткан. Мусулмандар бири-бириңерге эле эмес, ва халикин нас, жалпы адам зат менен
жакшы кулк мүнөз адеп ахлакта болгула деп айткан. Аллах Таала пайгамбар саллаллаху алейхи өзү убада бергендей эле кыямат күнү эң бийик жогорку деңгээлде келе турган, алар ушунчалык бийик даражага көтөрүлө турган кимдер десе, зу хулукин, чырайлуу адеп ахлак кулк мүнөз ээлери деп айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи сиз менен биздин бардыгыбызды жүрөгүбүзгө адеп ахлактын, ыймандын туч окусун үчүн жиберилген пайгамбар саллаллаху алейхи осуят кылып айтып кеткен. Пайгамбарыбыз сиз менен бизге осуят кылган ушул улуу сыфаттар менен сиңип жүрөгүбүзгө, ички дүйнөбүздү байыта турган, ички дүйнөбүздү кең, жан дүйнөбүздү сабырдуулукка толтурган инсандардын катарында кылсын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.